Саламатсызбы Асан аке, кандайсыз? Саламатчылык, Ден Эрмек соолуктарыңыз мырза. кандай? Биз жакшы, Кудайга шүгүр, баары жок жакшы. Иштериңиз жакшыбы буюрса? Кудай буйрса баары жок жакшы. Ооба. Мен сиз жөнүндө кечээ күнү Эмил байке менен Кореяда жашап жаткан Эмил байке менен сүйлөшүп, сиз ошол Швейцарияда азыркы убакта иштеп атат деп айтты эле. Сиз менен дагы маек курабыз деп чечтик элек. Анан өзүңүз жөнүндө кичине кыргыз элибизге маалымат айтып кетсеңиз. Мен өзү Кыргызстандын жаранымын. 2005-жылы Швейцарияга келгем. Азыр ошондо 15 жыл болуп калды. 15 жылдан бери Швейцарияда медицина тармагында эмгектенип жүрөм. Алгач 5-6 жыл илим изилдөө тармагында иштеп жүрдүм. Андан соң мына азыр акыркы 8-9 жылдан бери ошо клиницист катарында мындай кадимкидей эле пациенттерди кабыл алып, аларга диагноз коюп, аларга дарылоо ыкмаларын көрүп, ошентип иштеп жүрөбүз. Кайсыл тармактын кайсы кесиптин ээси болосуз? Көз оорулары боюнча офтальмолог деп коет. Ошо Көз офтальмолог оорулары тармак. боюнча. Ал жакта жанагы телефон же мындай элдин телефонду көп колдонгон байланыштуу же мындай көз оорулары көп кезигишеби? Швейцарияда. Жок, ал деген ооба, мен ал Швейцарияда эле эмес, ал бүткүл дүйнөдө ошондой тенденция кетип атат азыркы мезгилде. Бул деген азыр мына биздин темага дагы байланыштуу болуп атат. Мына карантин шарттарында жаш балдарды эшикке чыгарбай үйдө телефон, телевизор карматкыла деп атат. Ошондо менин оюмча бир топ эсе эле баягы миопия деп коет латынча айтканда, же болбосо орусча айтканда близорукость деп коет. Ошолордун саны бир топ эсе көбөйөт деген ойдомун. Ооба. Бирок бул Швейцарияда эле эмес, Европада эле эмес, бул бүткүл дүйнөдө боло турган эле көрүнүш деп ойлоп атам. Азыркы учурда окумуштуулар деле бул жөнүндө статистика кылып аткан болсо керек. Сиз менен байланышкан себеби бул өзгөчө азыр коронавирус илдети боюнча маек куралы деп чечкендим. Себеби азыркы учурда элибиздин арасында фейк маалыматтар аябай көп таркап атат да, бул жөнөкөй эле оору, ишенбегиле, дарылаган жок бизди депчи. Анан ошол Швейцарияда абал кандай? Сиз өзүңүз ушул коронавирус илдетине көз карашыңыз кандай, кичине айтып кетсеңиз. Эми бул коронавирус деген эми сиздерге өзүңүзгө деле маалым болгондой мурда эле бар болчу. Анан ошо 2000 жаңылышпасам 2002-2003 жылдары SARS деген коронавирус чыккан. Анан 2012 жылдары болуш керек. Ал деген MERS дегени чыкты. Анан азыр бул азыркы түрү ошо коронавирус COVID-19 деп чыгып атат. Бул ошо былтыры 19-жылы декабрда пайда болуп, анан ошо дүйнөлүк пандемияга айланып кетти. Мен өзүмдүн жекече көз карашымды айтсам дагы же өзүмдүн мына кыргыз элиме айтып кете турган сөзүм, бул жаңы вирус. Бул жаңы болгондуктан, именно мына COVID-19 дегени жаңы болуп атат. Бунда көп нерселер азырынча белгисиз. Бирок бизде Кыргызстанга Кудайга шүгүр деш керекпиз. Бизде убакыт болду. Биз тилекке каршы бай эмес мамлекеттерге киребиз. Ошондуктан бизге бир жагынан Кудай убакыт берди деп айтсак болот. Ошого биз ыраазы болуш керекпиз. Биз ал башка дүйнөдө эмне болуп атканын көрүп туруп, ошого бир аз болсо дагы даярданганга мүмкүнчүлүк болду. Ошону мен оюмча туура эле колдонду деп ойлойм. Албетте кемчиликтер болду. Болбой койбойт. Бул жаңы нерсе болуп кийин албетте болот. Биринчи жолу буну менен кезигишип атат. Ошондуктан кемчиликтер Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө боюнча болуп атат. Өзүңүздөр маалым болгондой, мына Америкада дагы канча жертва деп коет, ошо оорукчандардын саны көбөйүп атат, ал дүйнөгө кайткандардын саны көбөйүп атат. Бул деген эмнени билгизет? Бул деген канчадай күчтүү мамлекет болбосун, канчалык саламаттык сактоо системаң күчтүү болбосун, канчалык бай мамлекет болбосун, илимий деңгээлдери жогору болбосун, бул жаңы болгондуктан
кемчиликтер болуп атат. Ошонун катарында Кыргызстанда деле болуп атат. Эми аны туура түшүнүш керек деп ойлойм. Ошо биздин кыргыз элге туура түшүнгүлө деп ошо месседж деп коет. Ошондой айтып кетким келет да. Ошол. Анан бул биринчи айта турган нерсем, экинчи айта турган нерсем бул буну мындай серьезный нерсе катары кабыл алыш керек да. Буну мисалы башында бул жөнөкөй вирус, жөнөкөй эле грипптен деле айырмасы жок экен, анан бир аз ооруп эле анан жакшы болуп калат экенсиң, анан гриппте деле осложнение берсе адамдар өлүп калып атат, мындан деле өлөт экен, айырмасы деле жок деп мындай несерьезно воспринимать эткен, мындай даже чынын айтканда мындай Кыргызстан үчүн медиа жагынан аябай күчтүү таасир эткен каналдар бар орустардын, ошо биринчи канал деген. Ошол жерде дагы мындай белгилүү инсандар чыгып, ошондой туура эмес маалыматтарды берди да, ал жакта билбейм кандай пропаганда жүрдү, аны айта албайм. Ал эми бул саясий суроо болуш керек. Аны айткым деле келбейт, комментарий деле кылгым келбейт, бирок мындай туура эмес маалыматтар айтылып кетип атты да. Бул жөнөкөй эле вирус, грипптен айырмасы жок, булдан коркунуч, эч кандай коркунуч жок деп мындай туура эмес маалыматтарды айтылып атты да. Мен ага таптакыр каршымын. Мен башынан баштап эле өзүмдүн туугандарыма болобу, классташтарыма, группалаштарыма болгондо айтып аттым, бул жөнөкөй вирус эмес, бул деген жаңы вирус, бунун кесепети азырынча белгисиз, буга жакшы серьезно мамиле жасаш керек, жакшыраак буну изилдеш керек, анан сактаныш керек деп көп сөздөрдү айтып аттым да. Ошону эле айтып кетким келет. Ошо биринчиден мындан сактаныш керек. Бул мындай серьезный эле оору, особенно өзгөчө бунун жанагы контагиозность деп коет, ал бат жугат экен да, билгизбей. Анын арасында жаңылышпасам, ошо Исландиядагы жүргүзгөн изилдөөлөр боюнча 50% жугусуп алган адамдар эч кандай симптому жок деле жүрө берет экен да. Ошого башкаларды жугузуп коюп деле жүрө бериши мүмкүн экен да. Ошого бунун коркунучу ошо аябай тез таркап кете турган коркунуч болуп атат да. Анын бекеринен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп айткан жок. Бул аябай тез таркап кеткен үчүн ошо пандемия ситуация болуп отурат. Бул менин ошо биринчи айта турган нерсем. Анан буну адамдар азыр эки лагерге бөлүнүп калышпайбы? Кээ бирлери бул эчтеке эмес деп тоготпой коюлса, кээ бирлери буну бир жолу эле паника кылып өткөзүп атат да. Андай дагы туура эмес. Себеби паника адамдын организмине ошо коронавирус илдетинен дагы көп зыяндарды келтирип коюшу мүмкүн да. Эми аны орто жолду табыш керек да. Мисалы кандай десем, бир автоунаа менен бара жатканыңда мына жерден бир аз батыраак айдаш керек. 20 км/ч ылдамдыкта, ошондон төмөн эмес, 20-дан 50-ге чейин айда десе, кээ бирлер паника кылып 100дөн ашырып үйүтөт да. 100дөн ашырганда андай болбош керек да. Ошо 50 менен 100дүн ортосунда айда десе, кээ бирлери 100дөн ашырып үйүтөт. Андай дагы туура эмес. Себеби анын кесепеттери да көп да. Мисалы баягы невротический невроз деген оорулар бар, депрессия деген оорулар бар. Анан баягы кан тамырлары көтөрүлүп кете турган болот. Анын кесепетинен инфаркт болуп кетиши мүмкүн, анын кесепетинен инсульт болуп калышы мүмкүн. Андан башка баягы язвенная болезнь желудка дегендер бар. Алар стресстин аркасынан дагы алардын обострениясы болушу мүмкүн. Кыскасы айтор, толтура токой кесепеттери болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз туура түшүнүш керекпиз да. Ооба, бул серьезный оору, бирок паникага өтпөйлүк, мындай орто жолду табайлы депчи. Анан бул орто жолду качан табасың? Эгерде жакшы маалымат болсо, жакшы мындай адамдарда, биздин элибизде аң сезимине ошо туура информацияны жеткизип берсең, анан алар өздөрү туура вывод кылып алып туруп, ал тарапка дагы ообай, берки тарапка дагы ообай, ошо ортодогу жолдо турушун каалап кетмекмин да, ошо кыргыз элинечи. Абдан туура айтып атасыз, рахмат сиздин ошол оюңузга. Ошол сиз айткандай эле бизде мындай болуп атат да, мамлекет тарабынан маалыматтар берилип атат. Дарыгерлер баягы бейтаптарды жакшы болду деп чыгарып атат, элдин арасында болсо бул бизди дарыбаган жок, биз жакшы эле болчубуз. Жана сиз айткандай эле бессимптомный течением деле булар мен оорубадым деп кабыл алышып атат да, кээ бир бейтаптарчы. Анан эл арасында ушундай бүт маалыматтар таркап, анан элдин
баягы жарандык жоопкерчилиги бир аз төмөндөгөн атат да. Анан ошол сизден сурайын дегеним, Швейцарияда эл өзүн кантип алып жүрөт? Баягы social distancing дегендей өзүнүн жарандык жоопкерчилигин туура так аткарышып атабы? Аябай туура суроо бердиңиз. Эми бул жерде ошо сиз айтып кеткениңизге бир аз кичине комментарий айтып кетейин. Ошол кээ бирлер больницада ошо ооруканада жатып туруп анан бизди дарылабай эле чыгарып койду дегени эми ушундай экен, буга дары жок экен да. Мындай специально ошо именно коронавирусту өлтүрө турган дары бүгүнкү күндө жок, белгисиз, андай жок. Андай кээ бирлер азыр ушундай дары жардам берет экен, ана мына деп атат, бирок мына өзү медицинада evidence based деп коет, доказательная медицина деп. Ошондо далилделген пайдасы тие турган, зыяны жок боло турган дары бүгүнкү күндө жок. Андай чыгыш үчүн клиникский испытаниялар болот. Алар кеминде эле бир 5-6 жыл керек да. Анан ошондой дарылар жок. Эми албетте азыр пандемия болгондуктан элдер ошо индустрия, фирмалар баары чыгарышка аракет кылып атат. Бирок ошондо туура кабыл алыш керек да, дары жок. Бул жерде симптоматический лечение деп коет. Эгерде температураң көтөрүлсө, ал симптом болуп эсептелинет. Ошо температураны түшүрүш керек. Эгерде мурдуң бүтүп калса, мурдуң жакшы дем алыш керек деп туруп, мурдуңдун ошо бүтүп калганын азайтыш керек. То есть баягы солевой растворлор менен же болбосо сосудосуживающий спрейлер менен. Эгерде дем алышың кыйын болуп атса, анда ошо дем алганды жакшырта турган, ошондой да, эми симптомдорун эле дарылай турган. Анда именно коронавирустун өзүн дарылай турган дарысы жок. Кээ бирлерде симптому жок болсо, анда албетте анын симптомдун дарылаштын деле кереги жок. Аларды ошо обсервация, изоляция кылып, наблюдение кылып туруп, анан 2 жолу тестте отрицательный чыкканда аларды чыгарып үйгө чыгарып ийет. Ал туура протокол боюнча туура жасап атат. Ошого дагы бир ирет айтып кетким келет. Эми Швейцариянын калкы ошол өкмөт айткан социалдык дистанция деген суранышты, өкмөттүн ошондой суранышын кандай аткарып атат деген сурооңузга, эми албетте бул коом, анан 5 кол тең эмес дегендей, элдер ар кандай болот, анан аны ар бири өзүнүн аң сезимине жараша аткарып атат. Ошонун баардыгын кесепетин, ошонун причиналарын баарын билгендер, ошо оору кантип жугат, кимге жугат, кимден кимге өтөт, ошолорду билгендер аябай жакшы сактап атышат. Анан кээ бирлер билими аз, курулуш жерлерде иштеген же ошондой билими төмөнүрөөк же тилди анча жакшы билбегендер маалыматты жакшы ала албай атат да, ошонун кесепетинен балким ошо социалдык дистанцияны жакшы кармабай бузуп коюп аткан учурлар болуп атат, кездешип атат. Бирок андай көрүнүштөр көп эмес, аз. Бирок жалпы айтканда аны мына бизде сыналгыларда айтып турат. Азыр мына жаз келип күндөр ысып калды. Элдер көчөгө чыгып аткан, паркка чыгып аткандарын көрсөтүп атышат. Ал жерде полициялар баардыгы жүрүп текшерип атат экен, ошол эрежелер сакталып атабы деп. Анан алардын маалыматы боюнча адамдар өтө мындай дисциплина, тартип менен сакталып атат экен. Бирок мындай кичине учурлар болуп атат экен, анча түшүнбөстүктөн. Ошо 5 кол тең эмес деген да. Бирок негизинен 90-95% сактап атат экен. Рахмат. Өзгөчө кырдаал киргизилдиби сиздерде же ошондой эле мектептер иштеп атабы азыр кандай? Өзгөчө, эми бул жерде өзгөчө кырдаал дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамында өзгөчө кырдаалдын эрежелери бар экен. Ошондуктан өзгөчө кырдаал Кыргызстанда, анан өзгөчө кырдаал Швейцарияда эрежелери башка болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен бирме бир салыштыргым келбейт да, алар эки башка нерсе болушу мүмкүн. Ооба, өзгөчө кырдаал киргизилди. Бирок биздин түшүнүк, Кыргызстандагы өзгөчө кырдаалдагы түшүнүк менен бул жактагы өзгөчө кырдаал түшүнүгү башка болушу мүмкүн деп айтып кетким келет. Себеби бизде мисалы Швейцарияда көчөгө чыксаң болот. Магазиндерге кирсең болот. Бирок ресторан, кафелер, баягы адамдар чогула турган жерлер жабылган. Кийим-кече сатып ала турган жерлер жабылган. Бирок продукт ала турган жерлер ачык. Алар болуп атат.
паркка же көчөгө чыксаң, ошо 2 метр, 2,5 метр алыстыкты кармаш керексиң. Ошо бул деген ошо баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун рекомендацияларын аткарып жүрүшөт. Ооба. Анан ошол бизде ушул коронавирус жакынкы арада пайда болот деген баягы ой пикирлер жарыла баштаганда продукталарды элибиз барып массовый сатып алып башташты да. Баягы ундар сатып алып, тиги дагы паниканын артынан баалар дагы көтөрүлүп кетти. Сиздерде да ошондой көрүнүш болдубу? Дүрбөлөңгө түшүп, продукталарды сатып алып, мындай паника болбоду ошондо сиздерде? Жок, эми Кыргызстан менен салыштырмалуу бул жерде мамлекет структуралары бир аз жакшыраак иштеси деп айткым келет да. Аларда ошо баягы атайын ошондой кызматтар бар, ошо бааларды салыштырып мындай көтөрүлүп кетпешин көзөмөл кылып турат да. Ошондуктан баалар көтөрүлүп кеткен жок. Бирок бир аз дүрбөлөңдүн касиеттерин байкадык деп айтсам болот, себеби ошо мынау даратканда да колдоно турган кагаздар жок болуп кетип атышты да. Аны мен чын айтсам эч түшүнбөдүм. Ошо суроону мен өзүм көп берип аттым. Бул эмнеге коронавирус болгондо ошондой кагаз жок болот экен деп. Анан бир психологдун оюн уксам, ал айтат, ошондой пандемия жөнүндө адамдар дүрбөлөңгө түшкөн кезде мындай непонятный, түшүндүрүүсүз явлениялар болуп кетиши мүмкүн да адамдын психологиясындачы. Ошондуктан бирөөсү ошол дараткана кагаз алыш керек десе, ошол бири-бирине таркап ошондой болуп кетти да. Ал ошо түшүнүксүз нерселер болуп кетиши мүмкүн экен да. Ошондой нерселер болду, ооба. Бирок баалар көтөрүлгөн жок. Эч нерсе көтөрүлгөн жок. Аны ошо мамлекет тараптан, ошо өкмөт тараптан ошо атайын кызматтар жакшы көзөмөлгө алышты. Магазинде баягы полкада түгөнүп калган нерселерди апарып туруп толтуруп коюп атышты да, элде да ошондой паника болбосун деп. Жок, баалар кымбаттаган жок. Рахмат. Анан дагы ушул пандемиянын артынан элибиз ушул кандай жыйынтык чыгарыш керек деп ойлойсуз? Сиздин мындай жеке бир кеңешиңизди айтып койсоңуз, мындай гигиенаны сакташ керекпи, баягы жарандык жоопкерчиликти мындай андан да жогорулатыш керекпи? Кандай сиздин оюңузча бир жыйынтык чыгарып алышыбыз керек кыргыз эли? Жок, эми жыйынтык чыгарыш керек дегенде азыр пандемия учурунда чыгара турган бир жыйынтык болуш керек. Анан пандемиядан кийин ошо пандемия келбеш үчүн же кандай каталарды кетирип койдук деп, албетте ал жөнүндө анализ жүргүзүп, анан дагы бир башка жыйынтыктарды чыгарыш керек деп ойлойм. Азыркы кезде биз баарына эле түшүнүктүү, бул коронавирустон биз баарын айыктырып жок кылып коебуз деген азырынча туура эмес болуп калат. Антип айткан, мындай болгон нерсени ак караны кара деп айтыш керек. Азыркы мезгилде баягындай көп эле маалыматтарда көрсөтүп атат, мындай кривая болот. Ошол бир мезгилде баары ошол ооруга илдетке жуктуруп алып, анан ооруканаларга барганда албетте дарыгерлердин саны жетпей калат, аппаратуралардын саны жетпей калат. Ошентип баягы коллапс деп коет. Ошол саламаттык сактоо структуралары коллапска калышы мүмкүн да. Ошондуктан мүмкүн болушунча ошолордун санын төмөн кармап турайлык, бирок узакка созойлу деп атат да. Узакка созойлу дегенин бир себеби ошол жердеги структураны сактап калайлы, саламаттык сактоо структурасын. Экинчисинен убакытты канчалык созсок, ошончолук бизде шанс болот. Келечекте дарылар болот, вакциналар чыгат. Ошондуктан ошондой саясатты жүргүзүп атышат да. Анан ошол жеке жоопкерчилик деп атпайсызбы? Албетте биз мисалы бул жерде айтып коюш керек, жаштар буну катуу оорубайт. Жаш балдар деле катуу оорубайт. Ошо бизде группа риска деп коет. Аны ошо 65-тен жогору улгайган жаштагы кишилер группа рискага кирет, жана башка жүрөк өпкө, башка дагы диабет же онкология оорулары бар, же бөйрөктөрү жакшы иштебеген ошондой оорулары бар адамдар группа рискага кирет. Ошолорду жакшыраак сакташ керекпиз да. Анан биз жаштар
аны туура түшүнүш керекпиз да. Биз мисалы адамзат айбанаттан айырмабыз. Бизде аң сезим бар да. Бизде баягы социальный спектрларыбыз бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн улгайган ата энелерибиз бар, чоң ата чоң энелерибиз бар. Ошолорго биз мындай түшүнүк менен мамиле жасаш керекпиз да. Азыр эгерде өкмөттөр чыкпагыла, ошо жеке гигиеналык эрежелерди сактагыла десе, ошону сактап, ошону туура түшүнүш менен кабыл алыш керек да. Анан албетте мен түшүнүп турам, Кыргызстандын экономикасы начар, экономикасы күчтүү мамлекеттерге деле жеңил болгон жок. Ошондуктан бул дагы биздин өкмөттөгү адамдар жакшы ойлонуштуруп, жакшы пландаштырып атат деген ойдомун. Себеби карантинде көп кысып отура бергенде адамдар деле жашаш керек да. Анан ошо тармакта дагы бир пландарды издеп чыгыш керек да, изилдеп, ошо качан бул карантинный мероприятияларды бир аз жеңилдетсек болот, анан кандай баягы пошаговый деп коет, биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадамда кандай кылыш керек деп бир аз жеңилдетип, адамдардын өзүнүн таап жеген тамагын жеңилдетип, ошондой шарттарды түзүп бериш керек да. Себеби карантинде эле ошо коронавирустан өлүп калабыз деп баары жакты жаба бергенде деле биздин билим берүү системасы болобу, башка система, экономика болобу, ошолордун баардыгынан биздин кесепети аябай чоң болуп кетиши мүмкүн да. Ошонун арасынан мисалы үчүн 1 жыл же 2 жыл экономикасы артка кетип калганда, анын кесепети дагы чоң болушу мүмкүн да. Ошолордун аркасынан мисалы үчүн балдар окууларга тапшырбай, мындай криминалитеттерге айланып, бири-бирин өлтүрүп дегендей, ошонун кесепети же кээ бирлер тамак жебей туберкулез оорулары көчөп кетиши мүмкүн. Ошонун баарын кесепетин санап көрүш керек да, кайсы жагы кандай болгондо бизге Кыргызстан үчүн оптималдуу деп. Бул Швейцария үчүн башка модель болушу мүмкүн, Россия үчүн башка модель болушу мүмкүн. Биз Кыргызстан өзүбүздүн мамлекетке жараша бир модельди иштеп чыгып, ошондой шарттар менен бир аз жеңилдетип, адамдарга иштеп нан тапканга бир аз дагы шарт түзүп бериш керек деп ойлойм, көмөктөшүш керек дейм да. Ошону атайын кызматтар бар деп ойлойм Кыргызстанда, ошо өкмөттө, жогорку бийлик органдарында. Ошол суроолор менен дагы алек болуш керек деп ойлойм. Рахмат, аябай жакшы жооп бердиңиз суроолорго. Анан ошо маегибиздин акырында кыргыз элибизге жана айтып кеттиңиз каалоо тилектерди дагы бир кыскача. Дагы бир немеден пандемиядан кийин дагы кандай жыйынтык чыгарыш керекпиз деген ошол жөнүндө да бир аз айтып кетейин. Биз азыр мына көрүп атабыз да, азыр пандемия кайсы мамлекет же кимде кандай кемчиликтери бар экенин баарын ачыкка чыгарып койду да. Мурдам тип суунун астында жүргөн болсо, суу аз кетип калып, астында эмне бар экени баары билинип калды. Азыр эми мындан кандай жыйынтык чыгарыш керекпиз? Бизде Кыргызстанда болобу же башка жакта болобу, биринчи иретте тартип болуш керек. Бул деген укуктар сакталыш керек да, ар бир жерде. Ошо мына кимде кандай укугу болсо, ошол ар бир жарандын укугу тең болуш керек да. Сен чоң бийликте иштейсиңби, сен байсыңбы, кембагалсыңбы, баарында бирдей укук болуш керек. Бул бир, ошол укуктар иштеш керек, мыйзамдар иштеш керек. Экинчиси билим берүү системасы. Биз эгерде билим берүү системасын оңолбосок, албетте мындай кризистер менен каршы эч кандай күрөш жүргүзө албайбыз. Буларды алдын ала турган чараларды көрө албайбыз. Ошондуктан балдарды кичине мектеп мезгилинден баштап жакшы тарбия берип, жакшы билим бериш керек. Анан эми мен өзүмдүн кесиптештерим дарыгерлер жөнүндө айтып келип кетет. Бул жерде азыр көрүнүп калды, ошо канчалык медицина кызматкерлери эл, калк үчүн пайдалуу экенин көрүнүп калды да. Ошондуктан ошолорго дагы жакшы мамиле кылып, ошолордун дагы жашоо шартын жогорултуп, жакшылык кылыш керек деген ойдомун да. Айта берсе көп, бирок азыр мен ошо 3 нерсени айтып кетким келди да. Рахмат. Ошол каалоо тилек менен неме болуп толуктап кеттиңиз окшойт, маегиңизге чоң рахмат. Анда дагы көрүшкөнчө, буюрса баары жакшы болот деп биз дагы үмүт кылабыз. Сизде иштериңизге ийгилик. Кудай кааласа баары жакшы болот.